Var da joldanчы. Атабек Файл өкмөтүнө караштуу Жаңы Жер айылынын тургундары жаздын келиши менен сугат суудан түйшүк тартышат. Агар тыйканчылык кылайлы десек, суу жок. Анан суубузду тептеп табайлы деп эме кылайлы десек, огородко суу жок, акыркы моментте уже малга бере турган суубуз дам калбады да. 200 гектар жер суу барбайт. Ал эгилбей турат. Ошого чейин адамдар өздөрү аракет кылып, ар жерден ар нерсе кылышып калып атат. Бир Өзбекстандан өткөн дүкүрдөн гана суу ичебиз. Канча 800 литр дедиби, ошону гана бөлүшөбүз. Жазда кыйналабыз. Жаңы Жер айыл аймагында жалпы 350 гектарга жакын эгин тала бар. Мунун 150 гектарына сууну жеткирүүгө мүмкүн. Ал эми 200 гектар жер суу тартыштыгынан улам иштетилбей турат. Акимчиликтен сурандык, губернаторго чейин жеткиргенбиз бул неменичи. Азыркы мезгилде ошол бизге иш ашып келип калса, где-то 1,5 куба суу кошулат да бизге. 1,5 куба деген бул 200 гектар жерге суугат менен камсыз кыла алабыз да биз ошондо. Маселеден жергиликтүү кеңештин депутаттарынын да кабары бар. Эң көйгөйлүү маселеси бул сууда. Суу, мына үлүш жерлер бир 50-60 гектар жерлерде суу жок, эгин эгилбей чөлдөй болуп жатат. Биз смета проект түзгөнбүз. Смета проектибиздин баасы 11 миллион сомдук. Эгерде шу каналыбыз ишке ашпай турган болсо, Жаңы Жер айылын бүт суу менен камсыз кылабыз. Жергиликтүү тургундардын маселесин чечип берүү үчүн аракеттер көрүлүп жаткандыгын айыл өкмөт тарабынан билдирилди. Жаңы Жер менен Ширин айылына экөөнө бир кылып Өзбекстандын ошол аргынан чыккан сууду тартып элдердин ичине чыгарып беребиз деп мен 150 миң сомго проект жасап койгонмун. Аны биз тапшырып былтыр өткөрө албадык. Быйыл дагы аракет кылып атабыз. Жаңы Жер айылынын тургундары суу көйгөйү боюнча бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасашты. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.